Урматтуу окуучулар, ата-энебиздин көзү тирүү экен кезде аларды урматтап, сыйлап, кадыр-барктарына жетип, көзүбүздүн кареги сыяктуу сактап жашайлы. Ушул ата-энени урматтаганда биз төмөнкү окуядагы жигиттен үлгү алалы. Bir apa gün sayın, күндө өзүнүн уулун элдин арасында сабап урчу экен. Жигит апасынан канча таяк жесе дагы, апасы канча урса дагы ыйлабайт да экен, бирөөгө арызданып даттанбайт да экен. Ушинтип арада bir канча жыл өтөт. Күндөрдүн биринде ушул апа кайра ушул элдин арасында уулун элдин көзүнүн жанында эл карап турган кезде уулун катуу сабайт. Бирок бул жолкусунда жанагы жигит сакалдары суу болгонго чейин ыйлайт. Сырттан алыстан карап турган адамдар таң калат, бала ыйлап аткандыгын көрүп. Апасы баланын жанынан бир аз алыстап кеткен кезде жанагы адамдар, көргөн адамдар чуркап келет. Да уулуна жанагы жигитке кайрылып айтышат: "Ушунча жылдан бери сизди урду, сабады, бир жолу да ыйламадыңыз. Бир жолу дагы өзүңүздүн наразычылыгыңызды билдирбедиңиз. Ага кыяша айтпадыңыз. Эмне үчүн бүгүн ыйлап атасыз?" деп сурашканда жигит төмөнкүчө жооп берген экен. "Мен кантип ыйлабайын? Бүгүн апамдын урганынан мен апамдын күндөн күнгө алсырап бараткандыгын байкадым. Мен апамдын алсыз болуп жаткандыгын, алсырап жаткандыгын, өмүрү өтүп жаткандыгын байкадым. Кантип ыйламайын? Мага бейиштин эшиктеринин биринин жабылып калгандыгын байкап туруп" деп ушинтип жооп берген экен. Биз дагы урматтуу окуучулар, ата-энебизди мына ушул жигит сыяктуу сыйлашыбыз керек. Канча катуу сөз айтса дагы алардын акында жакшы дуа кылалы. Жараткан Аллахым ата-энелерибиз тирүү болсо өмүрлөрүнө береке берсин. Эгерде ата-энелерибиз бул дүйнөдөн көз жумган болсо, Кудай Таалам пайгамбарыбыздын жанына кошуна кылып Фирдаус бейишинен орун берсин.